Assalamu alaikum. Звук кандай болуп атат? Звукту айтып коесуздарбы? Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Негедир связь жакшы болуп атабы же телефон түп этип калдыбы? Негедир звукту айтып койсоңуз, Бактыбек ака, звукту айтып коюңуз. Звук жакшыбы? Звукту айтып коебуз. Туугандар, эфирди бөлүшөбүз. Эфирди бөлүшүп кетебиз. Бүгүнкү темабыз өзүңүздөр көргөндөй мына жигит боюнча болмокчу, Алмамбек Салиевичтин боюнча. Мыктыбек, звукту айтып койчу кандай? Эфирди бөлүшүп кетебиз туугандар. Эми мына калыс сөздүк. Мен бул балага деле жан тартпайм, бирок бул бала жөнүндө мен көп нерсени билем, себеби бул бала менен мамилебиз болгон. Жакшы жигит, аябай жакшы, ата энеси да жакшы тарбия берген жигит. Бул бала өз убагында ошо биздин Ожгуда юрфакты кызыл диплом менен бүткөндөн алдыңкы жигиттердин бири болчу да туугандар. Анан ушул баланы апарып туруп мыйзамсыз байыды оп деп туруп камап койгону бул туугандар. Бул саясий эле көз караш болуп калды да, маанай. Ошондой маанайда эле камап койду. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бул мына мыйзамсыз бийлик келгенде, мына Садыр Жапаров бийликти баскынчы кылып басып алганда, ушул маалда бул жигит өз ыктыяры менен мыйзамсыз бийлик менен иштебейм деп туруп өз ыктыяры менен арыз жазып чыгып кеткен. Себеби кийинки келерки учурда мыйзамсыз бийликти басып алган адамдар жоопкерчилиги бар экенин билген булчу. Ошо бийлик менен иштебейм деп чыгып кеткендиги үчүн бул жигиттен өч алып атабы же элдин маанайын ушуга буруп атабы мен билбедим. Бирок бул баланын камалышы мен үчүн ишенбейм да бул баланын ушу мыйзамсыз байы дегенинечи. Себеби чыныгы уурулар туугандар, мына азыркы чыныгы уурулардын арасында мына ушул Асылбек Жээнбеков камалса мен за, Зулпукаров камалды за, мисалы камалыш керек уурулар. Эми ушулардын арасына ушул өзү эле она да барыш керек да. Ушулардын уурунун арасында мисалы ошол эле Садыр Жапаровду айтып кетти. Бул деле ууру да же калппы. Мисалы Бакиевдин малында Жыргалаң шахтасын өзүнө приватизация кылып, приватизация кылып ошол жерде үй жарандар иштеп аткан жарандарды ишсиз калтырып, канча деген үй бүлөлөрдү ишсиз калтырып, ошол Жыргалаң шахтын банкрот кылып Кытайларга сатып турабы. Мисалы ошол эле бир эле мисал Инвестбанк мисалы Ысыкөл. Ошол жерде рейдерский захват кылышып, ошол жерде Максим Бакиевдин арам акчаларын адалдаштырып, ошол жерден $400.000 карызга алып акча. Ошондо эле кайтарган жок да, туурабы? Мына тууган. Чыныгы уурулар ушулардын өздөрү мына. Азыркы турган мыйзамсыз бийликтин өздөрү. Ошол эле Ташиев айтып кетти. 2009-жылы. Эч ким унута элек да. Бакиев малында МЧСде иштеп министр болуп турган, туурабы? Ошол маалда буга иш козголгон, ким билет? Эч ким билбейт. Буга иш козголгон. Иш козголуп, ошол жерде баягы гранттар келген, жардамдар. Ошо акчаларды жеп койгон деген негизде иш козголгон. Аны эч ким унута элек, туурабы? Бунда мына чыныгы уурулардын бизде азыр эл башчысы мыйзамсыз отурат. Анан биз каяктагы 5-6 ступенькада бул бала эми болсо президент аппараттын замы болуп иштеген туугандар. Ачык айтыш керек. Бул бала ар бир тепкичти аттап өттөгөн бала. Ошол Ош областынан баштап ушинтип иштеп тажрыйбасы мол бала туугандар. Мен бул баланы эми студент малда тааныйт элем, ачык эле айтайын. Бул баланы студент малда дос катары бир кругта жүргөн бала да, ачык эле айтыш керек да. Анан бул баланы ошентип камап койгондон кечээ мен ойлодум да. Бул ушу бийлик, арам бийлик баягындай экен да ошондой. Кечеги Акаев кеткенде Бакиев келди, Акаевдин адамдарын камаган. Ошентип күн түн өткөн. Анан Бакиев кетти, Атамбаев келди. Анан Бакиевдин адам. Ошентип эле элди алаксытып эле ошол сроктон, мөөнөттөн ошентип эле өткөзөт экен. Кыргыз элин ойлогон бир президент бизде келбеди. Же президентти тандаштыбы билбейбизби? Мына президентти тандашты үйрөнүш керек экенбиз да туугандар, мына ачык. Мисалы, ошол эле азыр мына көрүп атасыздар, өзүңөр көрүп атасыздар. Мына азык түлүктүн баасы
сәбизі 115 сомға шықты дегенде мен таң қалдым. Кантип сәбиз 115 сомға чыйып кетти депчи. Майларды айтпай эле коеюн, картошкаларды айтпай эле коеюн. Эми баягы кыргыз эли итке минип калды эле, эми жакында питке минет окшойбуз. Ошон үчүн туугандар, ошон үчүн мен 8 ай 9 ай мурун айткам. Бул киши Садыр Жапаров деген мыйзамсыз бийликти басып алды. Мыйзамсыз келди, мыйзамсыз президент талапкерлигин койду, мыйзамсыз президент болуп алды да мисалы. Буну эч ким шайлаган жок. Мен мисалы мен бул кишини президент катары тааныган эмесмин. Мен ошол маалда эле айткам. Бул киши алдап келген, дагы алдайт. Дагы иши жок жомокторго көп ишенгиле. Мына эми кыргыздын мындай айтканда үзүрү эми кыргыз эли эми үзүрүн ушуну эми азыр көрүп атат. Мына кымбатчылык. Продукттан баасы кымбаттап атат, көтөрүлүп атат. Айлык, пенсиялар ошол боюнча эле турат. Мына жакында айтып атат, электр энергиясы 1 сом 9 тиын болот экен туугандар. Ысык суу, отопление ол көтөрүлөт экен туугандар. Мына туугандар. Бул киши айтпады беле, биз ошол боюнча эле калтырып 77 тиынден калтырабыз деген бу. Эми бул сөзүнө ишенген адамдарга рахмат. Ошол адамга мен билбейм. Бул кишинин ар бир 3-чү сөзү калп болсо керек. Эми азыр Нарынга барыптыр кечегинде. Нарынга барып баягы логический центрди курабыз деп кулакка тээп атат. Ошол Нарынга фонд ачабыз депчи. Эми билбейм аны ашабы ашпайбы, бирок мен сиздерге айтып кетейин. Караңгыдай калпты ресе ыйлап атат мына чын ачык керек анычы. Караңгыдай калптычы. Ошол убагында ошо Садыр Жапаров ошол логический центрге өзү каршы болгон. Ким билет? Эсиңерде жокпу? Өзү каршы болуп чыккан. Ошол логический центр ошо Кытай менен курабыз дегенде өзү каршы чыккан. Эми азыр кылган кылыктарын карайын, фонд ачып, элди алдап. Эми элди алдаш оңой экен да, алдана берет экенбиз. Мына Баткенде 36 жараныбыз өлдү, туурабы? Ошонун өлгөн адамга бир жоопкерчилик, чиновник бир жоопкерчилик алган жок. Onu unutуп калдык. Ошо баягы Токтогазиева деген юрист кызыбыз арыз жазса, ошо Токтогазиеваны бул бийлик арам бийлик. Душман кылып көрсөтүп, ошо Тажикстандын тарабын талашып атат. Ушундай да бийлик болобу. Ошол кызга мен тазим этем, ол кызга молодец кыз экен депчи. Юрист кыз молодец. Ошол азыр өлгөндөрдүн туугандары бар, мага баягы өлгөн тууралуу кагазын бергиле десе, туугандары коркуп бербей атыптыр. Эми бул жерде бийликтин колу бар да туугандар. Эми эмне үчүн ошо Тажикстан Республикасынын ошол международный сотко берип атса, бийлик жардам бербейт. Себеби бул жерде бир тандем бар да туугандар. Мен ошол таң калыштуу нерсе. Ачык айтыш керек аны нерсеничи. Бул бийликке мен башында эле ичим ачкан эмес бул бийликтичи. Бул кетиште туугандар эгемендүүлүгүнөн эле айрылып калышы мүмкүн тууган. Жаңы муунга ушундай ненормальный бийликти бере турган болсок, ушундай крышасы кеткен дөпарас бийликти мен билбейм анан. Чын. Эми боло турган болду де, мен айттым, колунан келбейт. Мен башында айттым, бул киши президенттикке даяр эмес деп. Мына көрүп атасызбы, баардын аталасын чыгарып берди. Талканын чыгарып берди. Баары атала ботко болуп калды. Будан кийин келген бийлик кыйналат анан азыр. Мыйзамсыз жаңы конституцияны алды. Мыйзамсыз келди. Мыйзамсыз депутаттарды кармап отурат. Парламент мыйзамсыз да. Туурабы? Эми ушуну көрүп туруп көрбөдүм десеңер мен таң калам да. Кантип биз көрүп туруп ак менен караны айырмалай албайбыз дейм да. Булар эми азыр ушул шылтоо менен элдин манайын буруп туруп, ону камап, буну камап, ошон менен эле мөөнөт өтүп кетеби дейм да. Күзгө чейин ошентип эле өтүп кетеби ушу менен. Башка айла жок буларды. Мен билбейм, бул бийликти мен тааныган эмесмин. Садыр Жапаровдун деле, Ташин эч кимисин деле тааныган эмесмин. Мен айтып кетейин. Бул бийлик убагы келет, жоопкерчиликке тартылат. Убагы келет, жоопкерчиликке тартылат. Себеби бийликти мыйзамсыз келип басып алган үчүн жоопкерчиликке тартылат туугандар. Бийликти мыйзамсыз басып алган үчүн жоопкерчиликке тартылат. Өкөттөн түрмөдө отуруп чыккандар. Ташиев деле, Талант Мамытов деле,
Садыр Жапаров деле. Садыр Жапаровдун 2 судимиси бар. Ошо адамды алып келип мыйзамсыз отургузуп атпайбы? Жогорку соттун өкүмү чыккан. Ошо район городской соттун ошо 11 жыл 6 ай деген токтомун калтырган ошо боюнчачы. Анан ошол 6-октябрда болгондон кийин, ошол 6-октябрдан кийин бир райондун соту менен бир түндө актап коюп атат. Актаганда онда да частично. Бул туура эмес да. Биз ошону эмнеге айтпайбыз? Биз алдангыбыз келбейт да, же алданабызбы? Качанга чейин алданып жүрөбүз? Мына 30 жылдан бери деген мода сөзүбүз бар туура. 30 жыл эмес, дагы 40 жыл сыртта жүргөн мигранттар дагы 40 жыл мигрант болот. Бул кетишти. Азыркы бийликтин, мыйзамсыз бийликтин кылыктарын көрүп, мына мисалы алдыга жылган жок, только аркага. Бул бийлик келгенден бери, мыйзамсыз бийлик келгенден кара жолтой болду. Мен айтайм, Баткен событиясы, азык түлүктүн продукттарынын баасы туугандар, айлыктар ошо боюнча турат. Азык түлүктүн баасы көтөрүлүп атат жыл ай сайын. Ойлонолу де, кантип түшүнбөйбүз, ойлонбойлу, кичине анализ чыгарышты үйрөнбөйлүбү? Бизде эмне ошо 6,5 миллион элдин ичинен бир таза адам жокпу? Келип ушу аферистти, мошенникти алып келип туруп мыйзамсыз отургузуп. Мына ушу мыйзамсыздыгынан Россия да тоготпойт, Казакстан да тоготпойт, тажиктар да тоготпойт. Мына ачык айтыш керек да, тоготпогондугу ушу да. Келдибек, келчи, мен ушу Москвада эле жүрөм. Любой жерге келчи. Арзыгүл, туура айтасың. Кандай кетсе ошондой кетет, бирок эл кыйналып атпайбы? Мына бизге окшогон элдер кыйналып атпайбы? Азыркы Кыргызстандагы болгон окуяларды көрүп алып, мына сыртта жүргөн мигранттар кыйналып атпайбы? Же калппы? Ойлонушубуз керек да. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Алданганды жакшы көргөн эл экенбиз да, значит, да. Мен билбейм ошол туугандар. Эми менин көз карашым, өзүм айтам, туугандар. Мен көз карашым мына күздө Кудайдын кудурети менен бир нерсе болуп туруп эле кетет деген ойдомун менчи. Билбейм, ошондой эле сезилет да. Күзгө чейин эл чыдай, ошо эл күзгө чейин чыдап турабы экен депчи, ушул эле нерсе. Мен өзүм жеке оюм да. Мындай анализ кылып көрөм да. Анализ кылып жүрөм. Күзгө барып, Кудай кааласа, Кудайдын кудурети менен ушул кыргыз элибизге да кичине мээримин чечип, Алла таалам деле кичине мындай түз жолго салабы деп ойлоп атам да. Андан пейилибизди оңдосок туугандар, пейилибизди оңдойлу туугандар. Мына чын айткам, мына Кыргызстанга барып, мына сыртта жүргөн мигранттар Кыргызстанга барып иштейли туугандар. Кыргызстандын экономикасын өзүбүз көтөрбөсөк, Орхан Инан боюнча чоң оюн кандай дейт? Орхан Инан боюнча Бекман ака мен айтып кеткенмин. Буну кызыктар, биздин мамлекет кызыктар, ошо Туркияга берген кызыктар. Может берип койгондур. Уже берип кой. Ошон үчүн ошол Бишкек шаары кичине эле шаар, ошол жерден таба албагандыгы туугандар. Анан кечегинде мыйзамдуулугун, паспорт Кыргызстан жарандыгын мыйзамдуулугун изилдеп атышат туугандар. Эми бул көрүнүп турбайбы? Кызыктар. Ошол спецслужба, Турциянын спецслужбасы урдап, ушул биздеги бийликте, мыйзамсыз бийликтин жүгүндүлөр жардам берген, урдап алып чыгышкан, может Туркиядадыр азыр. Мен билбейм аныча. Бирок өзүңүздөр билесиздер, буга биздин мыйзамсыз бийликтин аралашкан. Мен сиздерге ачык эле айтайын. Инан Орхан боюнча мыйзамсыз бийликтин жүгүндүлөрү аралашкан туугандар. Ошон үчүн эч ким издегиси да жок, иштеке кылгысы деле жок. Бул бийликти көрүп атпайбызбы? Бул бийликтин оюн көрдүк. Элди алдамай, Баткен болгон 36 жаранга эч ким жооп бербегенден болду да, ошо боюнча. Элдин манайын башка кылып кумтөр дедилер, кече кумтөр Америкада сотто унутулуп калыптыр. Мына мен айтпадым беле, баягы эрте мактанган болбойт туугандар депчи. Эрте мактанбагыла туугандар. Бул кишинин колу каерге тийди, ол жерден чөп өспөй турган киши. Мен сиздерге ачык айтайын. Бул киши бир жерге мындай көктү чөпкө отуруп койсо, ошол сап сары болуп ошондой болуп калышы мүмкүн туугандар. 1-2 болбойт бул киши. Мен ачык эле айтам ал нерсеничи. Себеби
тажрыйба жок, илим жок, билим жок. Эми бир баягы окуган физкультурный окуу жайында эле толук бүтпөсө керек болчу. Ошол жерде делечи до конца бүтпөй калса керек окусунчу. Эми мындай да, элдин пейилине жараша ажоо келет. Мына пейилибизди оңдошубуз керек туугандар. Ошону уктум, 7000 штрафты жооптур. Туугандар, ал бизнес. Ал бизнес баягы ошо камераларды коюп бул бизнес. Бул Россияда деле ошондой бизнес. Бул азыр баардык ошо мурдагы СНГ союз мамлекеттер бар эле, ошонун баарын ошондой бизнес болуп калды туугандар. Себеби мына Россияда деле кутту ошондой туугандар. Бизде деле ошондой. Ошол бияктагы бизнести ошол жака ойлоп таап, ошону безопасный город деп, безопасный город деле болбой Орхан Инанды таппай эле жүрүшөт го туугандар. Эмне? Орхан Инанды Түркияга кетти уже туугандар. Уже Түркияда түрмөсүндө жаса керек. Себеби биздин мыйзамсыз бийлик аралашкан туугандар. Кантип эле анан кийин башка спецслужба келтирип жарык күндө урдап кетип атса эч ким билбейт. Анан калп эледен барып президент Эрдогандан сурады деп коюп. Кызык, билген учурда деле айтпайт да Эрдоган туурабы? Билген учурда деле айтпайт болчу да. Көрдүк го. Эми ойлонолу да туугандар, мына сурооңуздар болсо бериңиздер тууган. Мен ошол калыс сөзүмүн ошол боюнча айттым, Салиев боюнча туугандар. Ушул баланы камаган үчүн камады да, мисалы. Эми бул бала мен анча-мынча мына Садыр Жапаровго же Ташиевке салыштырмай, бул бала өтө күчтүү, образованный адам. Кызыл дипломмен юрфакты бүткөн адам. Ар бир ступеньканы басып өткөн. Ошол областной администрациядан баштап, ошол президент аппаратынын замына чейин барып туугандар. Ачык айтыш керек, аны калыстык сөзгө айтыш керек. Анан кийин элге жайылып мыйзамсыз, буну сот өкүмдү чыгарганда, сот өкүм чыккандан кийин анан гана күнөөсү моюнуна илинет. Ага чейин биз антип мыйзамсыз байыды деп элге жарыя кылбай, андай укук, буларга эч ким укук берген жок андайчы. Мисалы ошол Садыр Жапаровду 2 жолу, мисалы мына 11 жыл 6 ай бергенде жогорку сот өкүмүн калтырган. Неге биз анда ошону талап кылбайбыз? Бул түрмөдө отурган зек да. Эмнеге биз аны айта албайбыз? Айтсаң эле корк, о ягынан ол деп, бу ягынан бул деп. Факт да туурабы? 11 жыл 6 ай өкүм чыккан. Бунун срогу 25 сентябрь 2025 жылы түгөмөк туугандар. Бул мыйзамсыз бийлик, азыр бийликти басып алган үчүн туугандар камалат. Кийинки мына кетет, бирок камалат. Булчу мыйзамды бийликти басып алган үчүн камалат. Мыйзамсыз түрмөдөн чыккан үчүн камалат туугандар. Бул иштин жоопу. Баткендеги 36 жараны өзөлдү бүгүн. Ошон үчүн жоопкө тартылат бул киши. Мыйзамды Жан Конституцияны кабыл алды. Onun үчүн да жоопко тартылат туугандар. Ойлоп атат, убагы келет, баары жоопкерчиликке тартылат. Эч ким кутулган эмес жоопкерчиликтен. Ойлоп атат, мен кутулуп кетем. Жок. Өмүр бою бийликте болбойсуң. Ашып кетсем мына күзгө чейин туугандар. Мен өзүм сезимим, өзүм жеке оюм айтып атам. Күзгө чейин, ушу күзгө жаңы жылга чыкпайбы дейм да. Ачык айтайын. Эми просто анализ чыгарып атам да. Күзгө чейин ашып кетсе, ушу жаңы жылга чыкпай калып, эл кыйналды, действительно эл кыйналып, азыр кыргыз эли итке минди эле питке минип калайын деп калды туугандар. Калыс сөздү айтыш керек. Эмнеден коркосуңар? Бир башка бирөөлүм туугандар. Айтып ал, өз убагында сөздү айтып алыш керек туугандар. Кийин анан кеткенден айткан бул толку жок туугандар. Толку жок болот. Кана Кыргызстанда эми азыр иш жумушту ачам деп ошол логистиканы ойлоп таап атат. Ол логистикага өзү каршы чыккан деп айтпадым беле. Ал жерде дагы кулакка эл ишенип атат. Мына светтин басын айтып кетейин туугандар. Не дедиле? Ошо 77-тиңден калат. Нарын элине айтып келбеди беле. Ана. Эмне деп атат азыр? Байкуш кыргызым, байкуш кыргызым. Алданып жүрө береличи ушинтип дагычы. Ушинтип атып Бакиев бааны көтөрөм деп жүрүп бийликтен кетти. Ушул свет тарифи, суу, отопление тарифи ушу Садыр Жапаровдун өзүнүн башын жейт окшойт ушул нерсечи.
Элди азыраак алдаш керек да. Элге обещанияны берген, алты айтып берген. Эми onu аткарылбайт туугандар. Аткара албайт дагы. Тажрыйбасы да жок аткаргангачы. Мен ачык эле айтам. Ошон үчүн мен айтам туугандар, мына парламентке шайлоо боло турган болсо, мына азыр мыйзамсыз отурган парламент кетиш керек өз ыктыярлары менен кетип туруп, жаңы парламентке шайлоо дайындалыш керек туугандар. Азыр эми жаңы парламентке шайлоону дайындайын десе, жаңы конституция боюнча туугандар, жаңы конституция боюнча президент аныкташ керек экен. Мына мыйзамсыз президент аныкташ керек экен. Жаңы конституция боюнчачы. Андай делсең, жаңы конституция боюнча жаңы конституция кабыл алынгандан кийин жаңы парламентке шайлоо, жаңы президентке шайлоо болуш керек. Булар өздөрү жазган конституцияны өздөрү тепселеп атат да, мисалы. Президент аппарат жетекчиси мындай айтканда председатель министров болуш керек эле да. А бизде андай болгон жок да. Булар өздөрү жазган конституцияны өздөрү тепселеп туруп, Мариповду председатель правительства кылып туруп, президент аппаратынын жетекчисин башка тандап атат туугандар. Шайлап коюшту. Назначили мындай айтканда туура эмес да. Өздөрүнүн жазган өзүнүн конституциясы өздөрү түшүнбөйт туугандар. Ойлонолу туугандар, ойлонолу, кечип боло электи. Эртеңки бала чаканы, небере кеберенин будущийин ойлой турган болсок, келерки чагын. Биз азыртан баштап ойлонушубуз керек туугандар. Мында аферист, мошенник, жүүлик, бийликтин бизге кереги жок туугандар. Мына ачык эле айтам. Канча деген эр азаматтар отурат мыйзамсыз түрмөдө. Мына мисалы мен айтып эле кетейин. Алмамбет Салиевден башка ошол жерде азыр Молдокматов отурат, туурабы? Мыйзамсыз отурат. Ал эмне үчүн отурат Молдокматов? Молдокматовдун отурушунун себеби ошол Садыр Жапаровго, мына Ташиевдин жоопкерчилигин таап, ошол 35 жарандын өлүмүнө ошо түздөн түз ошол Ташиев күнөөлүү деп чыккан үчүн ошого камап койду туугандар. Саясий манана. Андан башка Сегизбаев мисалы, УКМКнын мурдагы төрагасы. Бул кишини мен тарапташ эмесмин, бирок мен калыс сөзүм айтышкан. Түрмөдө отурабы? Ушу мыйзамсыз отурушат ал мисалы. Мына 6 айдан бери камап отурат экен, ошол мисалы ошо Сегизбаевди бир следствие жүргөзүп туруп мындай ачык айтыш керек да анычы. Эми азыр Сегизбаев буларга салыштырмайлы, мен айтып кетейин. Эми мен тааныбайм Сегизбаевди. Буга салыштырмаган убагында туура камаган экен дейм. Ошо Садыр Жапаровду убагында мен ушу Сегизбаевди эмнеге колдойм? Ошол убагында 2017-жылы туура камаган экен Садыр Жапаров. Себеби молодец экен деп ошо азыртан мен азыр буга баа бердим. Себеби убагында туура камаган экен. Башка ишин билбейм, мен ушу именно ушу боюнча айтып кетейин туугандар. А эми өч алып туруп бул Сегизбаевди камап койду туугандар. Бул азыр бийлик бири-биринен өч алмай, Жээнбековдун командасын камабай, ошондой эми алек болуп атат да. Ошол туугандар. Мен сиздерге баарыңызга тынчылык, аманчылык, ушу кыргыз элине бакыт келсе экен эртерээк туугандар. Арзанчылык келсе экен. Бизге окшогон мигранттар үйлөрүнө кайтса экен, ушу кыргыз мамлекетинин экономикасын көтөрсө экен туугандар. Мынага болуп аткан адилетсиз нерселерге көз жумбайлы туугандар. Көз жумуп жүрүп ушу малга келдик туугандар, мына. Көз жумуп келдик. Эмне болду? Көз жумуп келип туруп, бир түрөмшик тап келип президент кылып коюп коюшту. Мына. Bir türemşik 6,5 milyon içinden bir türemşik tap gelip 11 stroke rejimde oturgan şu. Stroke rejimde hem ezingör bilesiniz stroke rejimde. Stragaç mı aytkanda çoşonu alып kelip turup mыйзамсыз бийлик кылып отурубуз койду. Туура эмес туугандар. Бизге биз тандашты президентти тандашты үйрөнөлү туугандар. Мен макул эмесмин азыркы мыйзамсыз турган Садыр Жапаровго мыйзамсыз отурат. Мен макул эмесмин азыркы саясатты Кыргызстан ичиндеги саясатка, тышкы саясатка, ички саясатка макул эмесмин туугандар. Мен макул эмесмин. Ачык айтам мен макул болбойм да, акыретке чейин да макул болбойм. Себеби булардын келиши өзү не то келген. Өздөрү мыйзамсыз келип алышты туугандар. Мыйзамсыз келип алып, эми алкан талкандын шалтагын чыгарып салышты туугандар. Дагы эфирге кирем туугандар, аманчылыкта көрүшкөнчө мен сиздер менен Бекиев Эмиль Маликович. Саламатта калыңыздар.